Мен эмне үчүн эркин журналисттерди колдоймун? Бул абдан чоң саясат. Мамлекеттин саясаты мына могу ЖМК мыйзамы жөнүндө бул жөн мыйзам эмес да. Ошон үчүн министр өзү келиш керек. Мен эртеңден бери эле айтып атамын. Анан экинчиден, да, омбудсмен эми бул жерде мына азыр массалык маалымат каражаттарында абдан ошол мыйзам боюнча талкуу күч да. Рабочий группа ким дешип, анан рабочий группанын башында сиз мүчөсү болуп сиз да барсызбы? Ошол эмкиге жыйындарга келсе, ошол рабочий группанын жетекчиси мүчөлөрүнөн келсин. Себеби омбудсмен өзү да келиш керек. Анан себеби бул жерде талкууларда айтып атат да, бул чектөөлөр болуп атат дейт. Абдан чектөө көп. Мисалы, укуктук казустарды жарата турган укуктук ченемдерге чектөөлөрдү, нормаларга чектөөлөр киргизилип калган деген ушундай эмелерди көп айтып атат да, сын пикирлерди. Ошон үчүн жумушчу топто кимдер болгон, ошолор келсин. Эл аралык уюмдардан пикирлер эске алынбады да, эркин журналисттердин пикирлери эске алынбады деп атат. Ошол эркин журналисттерден чакыралы. Мен эмне үчүн эркин журналисттерди колдоймун? Баткен окуясындагы баягы биз бир күн утулганбыз, массалык мындай демеде. Маалымат каражаттарынын саясатында биз бир күн утулганбыз. Кыргызстан баштады деп туруп, тажик тарап аябай эме кылганда, анан эртеси күнү биздин журналисттер, эркин журналисттер абдан жакшы профессионалдык адистигин көрсөтүп туруп, алардын аргументтерине каршы маалыматтык согушта утушка ээ болгон. Мен ошону унутпайм, мен Баткендин кызы катары мен ошол жакшылыкты унутпайм. Ошон үчүн ошол эркин журналисттерден да чакыргыла, катышсын. Себеби профессионалдар биздин үнүн угалы, бул мыйзам абдан жөнөкөй мыйзам эмес. Ошон үчүн мына сиз өзүңүзгө белгилеп алыңыз, жумушчу топту келсин ошолор дагы.